кароого өтөбүз. Нотариат жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министр кабинетинин төрагасы. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Сыдыков Орозбек Кадырбекович, юстиция министринин орун басары. Чакырылгандар Жолдошалиева Дамирова Жолдошалиевна, Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү нотариалдык палатасынын төрайымы, Орозбаев Бектурган Ибраимович, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу бирлигинин директору. Сөз Орозбек Кадырбекович Сыдыковда. Келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Турдуб Маматович. Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору нотариат жөнүндө мыйзам долбоору. Алгачкы нотариат жөнүндө мыйзам долбоору 98-жылы кабыл ошол жылдан бери бизде ЖК нотариус деген институт кирип, бүгүнкү күндө ЖК нотариустер иштеп ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Арадан 24 жыл өткөндөн кийин замандын талабы менен өсүү институттарынын жеткиликтүү камсыз кылуу менен биз жаңы редакцияда бул мыйзамды киргизип атабыз. Негизги бул мыйзамдагы киргизилип жаткан жаңылыктар булга чейин мамлекеттик нотариустер жасап келген нотариалдык иш-аракеттер менен ЖК нотариустер жасап келген иш-аракеттерди теңдештирүү болуп атат. Жалпысынан бүгүнкү күндө 23 нотариалдык иш-аракет бар, анын ичинен 18-ин ЖК нотариустер жасап, ал эми 5-өнү мамлекеттик нотариустер жасап келчү. Мамлекеттик нотариустерге болгон кезектерди жеңилдетүү, ошондой эле ЖК нотариустердин көз карандысыздыгын жана анын институтун өстүрүү максатында калкка ыңгайлуулукту түзүү, тандоо укугун берүү боюнча биз мамлекеттик нотариустер менен ЖК нотариустардын укуктары теңделип жатат. Андан сырткары санариптик өнүктүрүүнүн алкагында бул электрондук документ, электрондук кол коюу, электрондук маалымат алмашууларды кийирүү менен өзгөртүүлөр да кетип атат. Мындан сырткары ЖК нотариустер бүгүнкү күндө 862 лицензия алган нотариус бар, анын ичинен 397 аракетте, 90 гана мамлекеттик нотариус бар. Көпчүлүк нотариустер менен жасаган иш-аракеттерде ЖК нотариустердин мындан нары аларга толук укуктарды өткөзүп берүү менен алардын жоопкерчилигин, имиджин көтөрүү максатында ЖК нотариустерге дагы талаптарды күчөттүрүп атабыз. Бул талаптар болсо азыркы мыйзамда соттолгон жаран гана нотариус боло албайт же алынып салынат десе, биз бул жерде кылмыш жасагандыгы боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып, бирок реабилитацияланмаган негиздер менен ал мөөнөтү өтүп кетип, жарашып алган негиздерде дагы алар мындай бошотулганда биз аларды дагы жол бербөө боюнча. Анткени нотариустерди, ЖК нотариустердин 5 жылдык мөөнөтүн текшерүүдө бир 5-тен 10го чейин, жок дегенде 3-4 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ортодо көп жарандар үй мүлкүдөн ажырап, убакыттар кеткен учурлар да бар. Бул дагы нотариус боло турган жаранга мындайча айтканда баягы өзүнүн жоопкерчилигин күчөтүү боюнча. Мындан нары буга чейин ЖК нотариустерге лицензия 5 жылдык мөөнөткө берип улантылып келсе, биз мындан нары алгач 5 жылдык мөөнөткө беребиз, андан кийин 10 жылга беребиз дагы, 10 жылдан кийин анын жаш курагы жеткенге чейинки улантып беребиз. Бул дагы алардын ишмердүүлүгүн, узак туруктуулугун камсыз кылуу боюнча. Андан кийин нотариалдык палата деген көз карандысыз өзүн өзү башкарган уюм түзөт. Бул ЖК нотариустердин уюму болуп саналат. Ал жерде нотариустерди окутуу боюнча окуу борбору ачылат жана такшалуудан өткөзүү, нотариус болом дегендерди стажировкадан өткөзүү боюнча дагы өздөрүнчө институту болот. Этика комиссиясы болот. ЖК нотариустердин жүрүм турумуна, алардын аракеттерине байланышкан маселелерди кароо боюнча. Дагы мыйзам боюнча 2010 жылга чейин нотариустун жардамчысы деген түшүнүк бар эле, бирок алынып салынган. Бүгүнкү күндө бирок нотариустер иш жүзүндө 1ден же 2ден жардамчыларды колдонуп келет. Ал эми биз аларды мыйзамга кийирүү менен ал ушул жардамчылары келишим түзгөндүктөн алар дагы үйрөнгөндөн кийин юридикалык стажга кирип, алар дагы ЖК нотариус боло алат деген ансыз деле булар жардамчыларды колдонуп келүүдө. Ал эми ошол жерде иштеген адамдардын мындай эмгек кылып аткандыгын мындай мыйзамдаштырууга кийирүү болуп саналат. Мындан сырткары нотариалдык бюролор түзүлөт. Бул 2-3 нотариустар топтолуп же тажрыйбалуу нотариустер менен жаңы алган нотариустер бир бюро түзүп,
өздөрүнчө жумуш алып барууда болот. Ар бир нотариус өзүнүн действиясынча жумуш алып барат. Бул болсо дагы жанагы жаш тажрыйбасыз нотариустерди тажрыйбалуу такшалдырууга багытталган максаттар. Андан сырткары бүт нотариустердин 80% бул Бишкек, Ош шаарларында болгондуктан биз алыскы аймактарга тартуу максатында квотирование киргизебиз. Ал калктын санына жана иш жүктөмдөрүнө байланыштуу. Бирок квотированиянын чектери азыркы чектерден дагы жогору болот. Мындан сырткары нотариалдык палатанын өзүнүн башкаруу органдары түзөт, бүт өздөрүнүн институтун өнүктүрүү, башка жактар менен сүйлөшүү боюнча 9 кишиден турган. Бүгүнкү күндө 23 нотариалдык иш аракет болсо, биз 26га көтөрүп жатабыз. Бул электрондук документтерди кагаз документтерге күбөлөндүрүү же тескерисинде кагаздагы документтерди электрондук документтерге күбөлөндүрүп, аларга юридикалык күч берүү максатында жана электрондук кол коюуларды күбөлөндүрүү боюнча. Негизинен мыйзам долбоору ушундай кыска маанida. Андан сырткары экзаменде нотариалдык лицензия кабыл алууда биз онлайн түрдө YouTube каналы аркылуу бүт ачыкка чыгардык. Аңгемелешүү деген түрлөрүн жокко чыгардык. Адамдык факторлор таасир этпеш үчүн бүгүнкү күндө тестирлөөдөн гана өтөт жана практикалык тапшырмаларды жазгандан кийин ошол билимине, дасыккан билимине жараша жаран лицензияны алат. Бул мыйзамды урматтуу депутаттар колдоп берүүңүздөр менен Юстиция министрлиги бул жеке нотариустер тарапка кадам таштап, алардын жоопкерчилиги менен аларга ыйгарымдыктарды берүү менен бүгүнкү күндө мамлекеттик нотариустерге болуп аткан жүктөмдөрдү жеңилдетүү жана тандоо укугун берип атабыз. Мындан сырткары 90 мамлекеттик нотариус бар. Алга республикалык бюджеттен жылына орто эсеп менен 35 миллиондой акча каражаты которулуп кетет. Bir жылда Кыргызстан боюнча 1 миллион 700дөн 2 миллионго чейин нотариалдык иш аракеттер болуп келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Урматтуу коллегалар, толук кандуу болду окшойт жана сунуштар. Биринчи окуудан экен. Биринчи окуудан, экинчи окууда берелиби табло? Надира Азимовна. Аңа бересізбі? Рахмат. Менде тактоо иретинде эле да. Мына бул 4-чү статьяда 7-чи пунктуна жазылып турат да, частный немелерге нотариустарга мурда кызматынан бошолгон соттор, ошол прокурор болобу, укук коргоо органдарында кызмат абалынан бошогондон кийин, ушу 1 жылдан кийин анан нотариус болгонго укук берилет деген мазмунда жазылып турат да. Ошол эмне үчүн 1 жыл күтүш керек аларчы? 1 жылдын ичинде анын кесиптик билим деңгээли өзгөрүп кетиши мүмкүн, унутуп калышы мүмкүн. Андан көрөктө өзүнүн сот, прокурор болуп иштегендер ал кызматтан кетип нотариалдык конторада иштесе, эмне үчүн 1 жыл мөөнөттө силер чектөө коюп атасыңар да? Бул bunday ченем дисциплинардык чара алып терс маанилде кеткендерге бул ушундай норма адвокаттарга дагы карата колдонулат. Ошондуктан биз бул жерде 1 жылдын ичинде өзүнүн мындай эмнеси ал ушул? Жок, 1 жылдын ичинде бир жасаган аракеттерин ойлонуп, бир мөөнөт берилсин дегенде бул дагы бир жаза чаранын бир түрү да, мындайча айтканда. Кынтыксыз сот прокурор болсо деле башка болсо дагы бир кынтыксыз болуп жумуштан кеткенге бир мындай мотивдештирүүгө. Тоосуна жансын деппи? Ушунун кызык экен. Аны өзү официалдуу түрдө өзүн прокурор, сот болуп иштеп кызматтан кеткенден деле ошол жазана деле жетиштүү болот да. Андан көрөктүү ушундай чектөөдүн кереги жок го дейм. Мисалы үчүн дасыккан кызмат кесипкөй кадрлар сот, прокурор болуп иштейт да. Анын эми кызматтан кетүүнүн түрдүү жолдору бар. Ошон үчүн бул мындай чектөө туура эмес го дейм. Себеби жөнөкөй адам сот, прокурор болуп иштебейт да. Өзүнүн кесибин билген адам болот. Эми жашоодо түрдүү жүрүм турум эрежелери болушу мүмкүн. Негиздүү, негизсиз себептер болушу мүмкүн. Ушу чектөөдү жөн эле алып койсоңор болбойбу? Макул, Надира Азимовна. Себеби алып койсок деле болот. Анткени
жеке нотариус лицензия ала турган жаран 6 айлык тажрыйбадан өтүп кайра экзамга киргенче Нотариус болсо эч кандай коркунуч деле жок өзү да. бир жыл өтүп кетет ансыз делечи. Ошон үчүн алып эле койгон жакшы го. Макул, экинчи окуну Тескерисинче алып бул эми кесипкөй адамдарга чектөө коюлган туура келбей калат да. Бул Сунуш берип коюңуздар. биринчи Экинчи окуу, мен сунуш айтып атам. Экинчи окууда шуну караңыздар. Анан ошол эле мезгилде жанагы 20 жаштан 70 жашка чейинки дагы чектөө коюп атасыңар да. 25 жаштан. 25 жаштан 70 жашка чейинки. Надира Азимовна, өзү жаран 18 жашында мектепти бүтсө, 5 жыл жогорку окуу жайда окуса юридикалык, 3 жыл юридикалык тажрыйба стаж болуш керек. 6 айлык такшалуу стажировкадан өткүчө өзү 25 жаштан жогору болот. Бул баягы латын нотариалдык коомунун принципине ылайык киргизгенбиз. Ал эми 70 жашты ашык дегенибиз бул бүгүнкү күндө 392 аракеттеги нотариустардын ичинен 70 жаштан ашканы 5 бар. Бүгүнкү күндө электрондук нотариат бүт документтер санариптештирүүгө өткөндүгүнө байланыштуу биз ушул 70 жашты койдук. Анткени мамлекеттик кызмат, мамлекеттик нотариус дагы бул өзү 65 жашка чейин да. Эми бул жерде менин өзүм жекече көз карашым 25 жаштан тур эле. 25 жаштан, ооба. 10 секунд. Ушуну да бир карап көрсөңүз, андан кийин жанагы 32-чи беренедеги 2-чи пунктты да караңыз. 5 жылга лицензия берип атасыңар дагы 4 жылда текшерүү жүргүзөбүз деп атасыңар да. Ошол 4 жылда дагы 1 жылы калганда ага текшерүү жүргүзсөңөр коррупциялык схема орун алат да. Ал сөзсүз түрдө текшерип келген адамга айтат. Биз кыргызбыз да, билесиңер, унутпагыла ушуну. Дагы 1 жыл Депутаттар да күтүп атат, Надира Азимовна. Жазуу түрүндө берип коюңуз. Комитетте биринчи окууда. Экинчи окууга бериңиз. Рахмат. Бекешев Дастан Далабаевич. Менде 3 суроо бар да. Нотариус эмнеге адвокат боло албайт, адвокат эмнеге нотариус боло албайт? Өкө тең боло алат. Бирок бир убакта эмес да. А эмнеге? Эми өкө эки башка иш аракеттин түрү да. Өзү договорду түзсө, өзү ошол жерде нотариальный эметсе, удостоверение. Эмнеге болот? Ушундай эле юридикалык билим турабы? Жок. Ошол эле юрист, ти дагы юрист турабы? Юридикалык билим өкө алат. Анан бул жерде Надира Азимовна тура эле айтып атат. Мисалы 80 жаштагы адвокат боло алат, а 80 жаштагы киши нотариус боло албайт. Бул туура эмеспи? Кандай дейсиз? Дастан Далбаевич, 3 жыл адвокат болгон жаран нотариус боло алат юридикалык стаж менен. Нотариус болгон жаран кайра адвокат боло алат. Бирок адвокат нотариустун лицензиясын алган жаран ал ансыз да укуктук, техникалык, юридикалык жардамдарды көрсөтөт ошол жерде. Көрсөтөт, договорду кылат, келишимдерди түзөт. Ооба. Ал эми бизде юридикалык консультацияны берет. Юридикалык консультация берет. Ал эми адвокаттык лицензия бизде бул негизинен билесиз да, кылмыш жаза процесстерине катышууга берилет. Ал эми жарандык административдерге жөнөкөй жарандар деле катыша берет. Жок, вот мына өкөн укуктары тең. Ошондуктан курагы боюнча алыш керек го чектөөнү. Жок, нотариус айтып атпаймынбы, нотариус ансыз да ал укуктук жардамдарды берет, келишимдерди, типовой келишимдерди түзөт. Жок, мен курак боюнча азыр уже айтып атам. Курак боюнча мен айткандай, азыр биз бүт санариптештирүүгө өтүп атабыз да. Анан жана айткандай 70 жаштан ашкан 5 Эми иштейм десем үйрөнөт дейм. Я. Иштейм десе үйрөнөт да дейм. Үйрөнсүн да. Эми ушул 70 жаш көп суроолорду туудуруп атат. Балким экинчи окууну алкагында карайлы. Бүгүнкү күндө 5 нотариустун ичинен иштеп аткан. Анын ичинен бир фактически 3 эле иштейт да, экөө токтоткон. Анан
Эми нотариалдык документ деген бул юридикалык документ, укукту пайда кылуу, чектөө, аны токтотуу дегендей. Анан башка жарандар дагы бир мындай Түшүнүктүү. жабыркап калбасын деген да. Түшүнүктүү. Нотариальный палатада, адвокаттык ушундай палатада чыр чатактар анан башталбайбы? Азыр көрүп атасыз го, адвокатурада бир топ эле талаш тартыштар болуп атат. Ошол эле адвокатуранын жетекчи жөнүндө дагы маселе чыгып атат ар кандай. Туура, Дастан Булар Талабаев. членский взносты төлөсө эле бирөөсү бир киши эмес, бир топ эле кишилерди акчага кызыгышат да. Нотариустерди жетектейм деп. Мына 2014 жылдан бери мыйзам кабыл алынып, адвокатуранын институту түзүлгөн, көз карандысыз. Бирок бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес, талаш тартыштар, конфликттер ал жердеги. Эми бул көз карандысыздыкка келгенден кийин ушундай бир башаламандыктар орун алды. Бүгүн адвокатура мыйзамын өзгөртүү толуктоону биз киргиздик. Буюрса 3 октябрда тийиштүү комитетте каралат, биз ошону мыйзам менен жөнгө салабыз деп атабыз. Ал эми нотариалдык палатада дагы ушундайлык башаламандыкка барбасын, жаңы түзүлүп аткан институт деп 9 нотариалдык палатанын кеңешинин мүчөсүн алгачкы жыл шайланышына 3 юстиция министрлигинин өкүлүн киргизели деп атабыз. Бул жерде да кээ бир жеке нотариустер каршы болушу мүмкүн, бирок бир нерсени баса белгилеш керек. Адвокатуранын кейпиндегидей акыбалга келбеш үчүн анан окуу борбору түзүлөт бул жерге. Биз эл аралык донорлор менен сүйлөшкөнбүз, акча каражаты келет ал жерге, окуу борбору түзөт, жеке нотариустерди кайра окутуу керек. Анан ал жерде биз жолго салуу көзөмөлдө. Нотариальный округ жоюу боюнча кандай дейсиз? Керек жок коюм, бул дагы жөн эле нотариустерге жакшы, жарандарга жаман да. Туура, нотариалдык округ боюнча бүгүн территориалдык администрацияга бөлүнүштөргө ылайык түзүлгөн, бирок биз жеке нотариустер менен да сүйлөшүп, буну бир кеңейтүү. Жок, аларга сонунан аларга, бирок жарандарга жаман да. Кыймылсыз мүлккө байланышкан аракеттерди биз балким кеңейтилген округ менен калтырабыз. Ал эми калган аракеттер боюнча биз аларды жоюп атабыз. Тура. Жоюп атабыз. Кээ бир сделкаларды тура кылса ушундай болот. Аларды жоюп атабыз. И акыркы дата центр керек да, биз ошол боюнча сүйлөшкөнбүз. Ошого каражат барбы? Дата центр боюнча туура айтасыз, бул жерде миллион деген маалыматтар камтылат ал жерде. 3 дата центр болот, бирөө юстиция министрлигинде, калганы жашыруун жерлерде болот. Бул кокустук болгон учурда маалыматтарды кайра калыбына келтирүү. Ал боюнча биз эл аралык донорлор менен сүйлөшкөнбүз. Октябрь айында электрондуу нотариаттын 2 этабын баштайт. Акча каражаты чечилген, тендер жарыялоо алдында турат. Рахмат. Башка суроо берүүчүлөр жок. Бул мыйзам долбоору боюнча комитеттин корутундусун окуу үчүн комитеттин төрагасы Алиев Медербек Кончикке сөз берилет. Рахмат, Талант Турдумаматович. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Бүттү. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилет. Рахмат, баяндамачы. Бул маселе боюнча келгендер барсаңыздар боло берет. Урматтуу кесиптештер, азыр бир токтом долбоору калды, анан мыйзамдарга добуш берүү болот. Аппарат депутаттарды айтыңыздар.